Саламатсызбы, Кубатбек Абдумамбетович. Карагылжага кош келипсиз. Рахмат. Эң биринчи эле суроо, канча ай болуп калды келгениңизге? Бизге эми баягы ротация болуп келгенде, может, биз майдын аягында келдик, июндан баштасак болот, 7 ай болду, мына 8 ай кетип баратат уже келгенибизге. 2022 жылдын май айында келгенбиз, май айынын аягына келдик. Ошондо 2022 жылдын июнь айынан баштап толук кандуу отуруп иштей баштадык. Ошо менен почти 8 ай болуп калды да, бүгүнкү күнгө карата. Абдумамбетов Кубатбек Абдумамбетович 1971 жылы Нарын областына караштуу Ат Башы районунун Кара Суу айылында төрөлгөн. 1996 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 1996-99 жылдары Чүй облустук юстиция башкармалыгында иштеген. 1999-2012 жылдары Нарын облустук прокуратурасында иштеген. 2012-2022 жылдары Ысык Көл облустук прокуратурасында, 2020-2022 жылдары Төп районунун прокурору болуп иштеген. 2022 жылдын май айынан баштап Карагылжа районунун прокурору. Карагылжа эли сизди кандай тосуп алды? Карагылжа элин биякта биз мурда ойлочубуз, мен өзүм Нарында болом да. Нарын жак жаран кыргыздар Нарында деп ойлочубуз да. Оказывается, кыргыздар именно биякта экен. Анткени бизде азыр жалпы 98.955 адам Карагылжа районунда турат. Ошонун 99.9%. Бүт кыргыздар болуп эсептелет. Болгону 27 адам гана башка улуттагы. Значит, биягытагылар кыргыздар, бияктагылар толугу жакшы тосуп алышты буйруса. Жакшы деп атабыз, эл үчүн иштеп атабыз, элдер болсо биз үчүн эме болуп атат, буйруса жакшы баары. Мына уже калктын санын айтып калдыңыз. Бизде 100 миңге жакын эл бар да. Анан мен сиздин отчетуңузду карасам, сиздердин бир кызматкерге 14.136 адамдан туура келет экен да. Бизде прокуратурада жалпы 12 кызматкер иштейт бизде. Анын ичинде 7 оперативный кызматкер болот, плюс прокурор, прокурордун орун базары, 4 жардамчы, бир тергөөчү, 7 оперативный кызматкер иштейт. 5 болсо тек персоналдар. Бирөөсү болсо 2 кароочу, 1 шофер, бирөө уурчса, анан бирөө канцелярияда отурган адам, 5 адам тек персоналдар, ал эми 7 адам оперативный болуп иштейт. Ошондо 7 адамга биз бөлүп караганда, ошондо 14.136 адамдан туура келет прокуратуранын бир кызматкерине. Норма боюнча ушул туура элеби же бир аз көбүрөөкпү? Жок, эми негизи прокуратурага эми азыр раз туура болуп атканда туура эле болчу. Бирок все равно жетишпейт да прокуратура кызматкерлери. Азыр карабайсызбы, ошондо ар бир кызматкерге 14.136 адамдан деп атабыз. Бул жерде азыр администрация тарабынан мыйзамсыздыктар болобу же башка жактагылар мыйзамсыздыктар болобу, сөз баягы прокурордук көзөмөл жок дейт да. Ата прокурордук статутун негизи жетишсиз. Биз болгону 7 гана кызматкербиз бул райондочу. Жетишсиз болуп эсептейм да ичинен мен өзүм. 2022 жылга сиздердин аткарган иштер боюнча кыскача токтолуп айтып өтсөңүз. Бизде айтып кетпедимби, болгону бизде 7 кызматкер иштейт. Анан 2022 жылы биз жылдын жыйынтыгын бердик. Январда областта дагы башкы прокуратурада толугу менен 2022 жылда жыйынтыктап бүттүк. Эми кыскача токтоло турган болсок, биз жалпы прокуратура тарабынан биз негизи баягы жалпы көзөмөл деп коет, мыйзамдардын аткарышына көзөмөл жүргүзүү, тергөө жүргүзүү, соттун чыгарган чечимдерине көзөмөл деп коет. Ошо жалпы көзөмөл боюнча айта турган болсок, биз жалпы 118 текшерүү жүргүзүп атабыз бир жылда. 426 мыйзам бузуучулуктар аныкталып атат. Анан прокуратура тарабынан келтирилген актылардын негизинде жалпы 395 же 92.7% баягы мыйзам бузуучулуктар четтетилип атат уже. Көрсөтүлгөн убакта жалпы 150 прокурор акты келтирип, 7 кылмыш козголгон, 1 доо арызы коюлган. Анын ичинен 64 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. Же болсо биз прокуратура тарабынан биз сунуш деп келтиребиз. Тартиптик чара көрүү боюнча. Ал жерде эскертүү алышат, сөгүш алышат, кээ бирлер кызматтан бошойт. Ошондо бир жылда 64 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылып атат. Андан сырткары 67 кызмат адамы. Бул жана бизде мурда административный текшерүүбүз, азыр укук бузуулар боюнча өндүрүштөр козголгон, сотко жиберип, 67 кызмат адамы бул укук бузуу жоопкерчилигине тартылды. Биз жерде бул жанагы тартип жоопкерчиликке, укук бузуу жоопкерчиликке карап көрсөк, бул райондук мамлекеттик администрациядан баштап сот аткарууга чейин кызматтар, айыл өкмөттүгү, айылдык кеңештин кызматкерлери баары тартылышкан 67. Анан келтирилген зыян жалпы бизде 45.395.436 сом зыян өндүрүлүп атат бир жылда. Прокуратуранын бийлүүсү менен биз өндүрүп атабыз.
Анын ичинен 472.836 сом бул акчалай түрүндө болуп атат. Ал эми 44.922.600 сом бул баягы натуралдык топкоз, бул жана жерлери, же балансга алынбай калган мүлктөр болуп эсептелет. Ошо менен жалпы 45.395.436 сом өндүрүп атабыз. Ал эми тергөөгө токтоло турган болсок, тергөө боюнча жалпы биз 7 кылмыш козгодук. Анан буга чейинки да баягы кылмыш иштер бар болчу. Анын ичинен 4 кылмышын сотко кетирип атабыз. 6 кылмышын баягы өндүрүштөн кыскарттык. Кыскартканда кандай баягы эскиремөдө өтүп кетти деп фотодо ошону өтүп кеткендигине байланыштуу. Анын ичинен бирөөсү болсо айыпкер каза болуп калды. Каза болуп калгандыгына байланыштуу кыскартып атабыз. Тергөө боюнча жалпы өндүрүлгөн сумма 4.042.495 сом болуп эсептелинет. Анын ичинен 203.375 сому акчалай түрүндө, 3.839.120 сому натуралдык түрдө болот. Бул жобосу бул Астанада бүт баары жер участкалары болгон. Жер участкалары убагында мыйзамсыз кетип калып, аналардын баарын кайра кайтарылган болуп эсептелет. Келтирген зыян 100% кайра ордуна коюлду. Ошондо прокуратура тарабынан жалпылап айтсак, жалпы көзөмөл боюнча 45.395.000, ал эми тергөө боюнча 4 миллион ашык, ошондо жалпы почти биз 50 миллионго чейин, почти ошого чейин акчаны өндүрүп атабыз. Сотко кеткен 4 иши боюнча бул жерде айыл өкмөттүн кызматкерлери бар, Госрегистрдин мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери бар, жана башка кызматкерлер. Анын ичинен баягы кайтарылган болсо жер участкалары болот, айыл чарба багытындагы жер участкалары, андан сырткары жанагы үй курууга берилген жер участкалары мыйзамсыз берилип кеткендиги боюнча болуп атат. Негизинен кыскача токтолсок ушуларда. Жакшы. Анан мен бир кызыктуу маалыматка туш болдум да. 2022 жылы 12 айдын ичинде 45.395.436 сом зыян ордуна колупталды дедиңиз. 2021 жылы 2.271.000 сом 300. Бул мындай экенде, мен да биз бияк кылын карап көрдүк. Негизи эң көп өндүрүлгөн ошо 2021 жылы болгон 2 миллион өндүрүлгөн да. 2022 жылы биз азыр 45 миллион, тергөө менен почти 50 миллион болуп атат. Бул негизи Кара-Кулжа райондук прокуратурасында мындай болгон эмес. Бул 2022 жылы болду. Бул биринчи кезекте закондор айтпашпы? Бул закондор жаңы кабыл алып, 2021 жылдын декабрь айында күчүнө кирген. Негизи ошодо болуп атат. Анткени прокуратурага, тергөө прокуратурага берилди. Вот ошол мезгилде почти 50 миллион сом тегерегинде биз өндүрүп атабыз. Бул негизи Кара-Кулжа райондук, башка мекемелерде эле мындай жок болуш керек, прокуратурада да мындай болгон эмес. Биринчи жолу почти 49 миллион тегерегинде өндүрдүк да. Былтыр болсо 2 миллионго, вот эң жакшы ошо 2 миллион деп келген экен да буга чейин. Антип биз быйыл ошо 2022-де болсо ошо 49 миллион чемтип алып, почти 50 миллион. 30 жылда мындай болгон эмес деп айтсак да болот да. 2 миллион менен 45 миллион айырмасы асман менен жердей да. Бул ротациянын жемишидир же кандай? Оюңуз кандай? Биринчиден болушу мүмкүн. Экинчиден эми бул жерде карабайсызбы? Кара-Кулжада негизи жерлер боюнча бизге кандай? Буга чейин биз тергөөнү алганга чейин прокуратурада текшерүү жок болгон. Текшерүү негизи биз жалпы көзөмөлдө бар деп коет, бирок плановый текшерүү менен башка текшерүүлөр менен эме кире алчу эмеспиз да. Анан азыр кандай биз жер боюнча биз полный текшере баштадык, жерлерди кайтардык. Ошо жанакынын кайтарылган почти 70% бул жер участкалары болуп атат да. Анан да сиз айткандайды белгилегенде 2021 жылы 2 миллион бул почти жакшы көрсөткүч деп эсептелип келген. Эми 2022 жылы почти 49 миллионго жеткирдик. Бул жакшы көрсөткүч. Ротациянын да бирден бир эмеси болушу мүмкүн. Ошо себеби бизде билесиз да, жерлешчилик деген бар. Эми сиз башка областтан келип иштеген үчүн бул жакта эми тууган уруңуз жок да. Сизге тоскоолдук аз болобу дейм да, себеби бурункуларда тоскоолдук андай деле болушу мүмкүн. Мындай караганда ушундай көрүнөт экен да. Бирок аябай бул чоң жетишкендик. Сыймыктанса болот. Анан ушу ротация демекчи, ротацияны жеке өзүм колдойм, элдин көпчүлүгү колдоп атат да. Сиз эми Кара-Кулжага келип, Батирде ижарада турасыз да, бул жакта үйүңүз жок да. Бул жерде баарыбыз эле 7 кызматкер бар бизде. 7 кызматкер жети өтөң Батирде турат. Мен болсом баягы түндүк жактан келдим негизи. Калган балдарым, жардамчыларым, орунбасарларым биякта турат, бир Кара-Кулжада эмес. Оштон бар, Жалал Абадтан бар. Алар да азыр Батирде жашап атат. Анан биз быйыл как раз эме кылдык. Биздин өзүбүздүн жердин прокуратурага тийиштүү жер участок бар. Анан ошо документтерди даярладык. Как раз жылдын жыйынтыктап атканда ол прокуратурага, ол прокуратура генераль прокуратурага берди. Эгер мүмкүн болсо вот ошо акча жагын бөлүштүрүп берип документтерди даярладык. Эгер акча 20 миллион 300 миң тегерек болуп атат.
расчетный папкаларда даяр болду уже алып келип берди. Эгер акча бөлүнүп калса быйыл салдыртабыз. Антпесе бияк жактан бир ротация болгону жакшы, но бирок бир жак жагы, экинчи жак жагы жашай турган квартиралар жок, бул кыйыныраак болуп калат экен. Өзүңүзгө маалым болгондой, президентибиз Садыр Нуркожоевич ар бир районго ушундай ротация болуп келген жетекчилерге кызматтык үйлөрдү куруу боюнча атайын токтомун чыгарды да. Колдоп атат. Бул жакшы көрүнүш, аябай жакшы. Бирок бизде районда бир маселе болуп атат да. Көптөгөн элдер кайрылды, ошо суранып атышат, мыйзамдуулугун карап бериңиз деп. Себеби эски Союз убагында парк деп түшүнчүк да бизчи ал жерде. Эми сөз кайсы жер боюнча түшүнсөңүз керек, мына райондук китепкананын артында парк деп бар эле да. Ошол жерге кызматтык үйлөрдүн фундаменти башталды, курулду. Эми караганда баары эле мыйзамдуу экен, өзүм деле кызыгып көрдүм да. Жергиликтүү кеңештин депутаттары токтом чыгарып бериптир. Анан ал жер парк эмес экен деген документтер бар деп атышат, бирок өзүм көрбөдүм. Ушул боюнча бир маалымат бере аласыз, текшерип көрдүңүздөрбү, мыйзамдуу деп? Биз бул боюнча мындай карап көрдүк, бизге эме түшкөнчө бул боюнча карап көрдүк. Сиз айткандай азыр 5 үй фундаменттери коюлду, ошо боюнча токтоп турат пока. Анан күн жылаандагы уланат деп айтылган. Сиз айткандай парктын жанына эметилген. Бирок мыйзам боюнча карай келсек, парк болсо парктын жери берилбеш керек. Бирок биз карап көрдүк, бул деген парк болуп эмеден өткөн эмес. Бул парк болуп эсептелинбейт. Китеби боюнча парк болуп эсептелинбейт. Биз карап көрдүк. Бөлүнгөнү, жердин берилгени бүгүнкү күндө мыйзамдуу алчу. Бизге дагы биз дагы ошо эметтик, бүгүн болсо эртең болсо бир сөз көтөрүлөт. Ошондон биз карайлы деп биз прокуратура менен балдарыма тапшырма бердим, балдар карап текшерип чыгышты. Бул жерде парк Борда бак салты болуп турат, но бирок китебине карай келсе бул парк болуп эсептелинбейт. Себеби менин айтканым алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө кийин көптөгөн эл түшүнбөй калса да туура эмес го деп ойлойм да. Рахмат, ушуну дагы да бир сыйра тактап берсеңиздер. Бул биринчиден, бирок мен ойлойм да, экинчиден биз баягы мындай барабыз да, элдин акчасы, эл деп атпайбызбы, туура эл болуш керек да. Азыр бул президенттин колдоосу менен бул бүт жана 40 Кыргызстанда баягы 40 район бар да. Баардык райондорго курулуп атат да. Эгер ошо акчаны биз райондун акчасы бөлүнгөн жок, бул уже президенттик аппараттан акча бөлүнүп атат да. Эгер элдер каршы чыгып тура берсе, башка райондорго бүтөт, бул районго салынбай калат. Бул биринчи. Экинчиден, бул биздин элдин чөйрөдөн чыккан, бул ошо мамлекет администрациядан келип атат да. Элдер каршы чыгып тура берсе, башка райондор бүтөт да, биз ошо бүтпөй да калышы мүмкүн да. Ошондон эми сырттан келип атканда буга деле элдерге түшүндүрүштерин жүргүзүп администрация. Салып алган боюнча туура эле болду да. Анткени акча тияк жактан келип атат. Зато элге, районго бул жакшы шарт түзөтүлөт да. Туура айтасыз, ошо түшүндүрүү иштери бир аз алсыз жүрүп атат да бул Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдети, жерлерди берди, жерлерди элдерге түшүндүрүштөр алардын милдети. Ошо айыл өкмөтү, Каракулжа, райондук мамлекеттик администрация ошолор жүрүш керек да. Анан экөөбүз ушундай маек курабыз дегенде соц тармактардан элде да кандай суроолор болсо айтыңыздар дедим да. Эми бир нече суроолорду беришти, ошолордун атынан суроо берип койсом. Анан эң биринчи суроо, билесиз, жеңилдетилген кредиттер берилет жыл сайынча. Анан көпчүлүк арызданат да, бизге тийбей калды, колунда бар адамдар 2-3 адам бөлүп алды деп. Ушу эми Айыл банк болуш керек, Айыл банк, РСК банктан берилсе керек. Ушуларды сиздерге текшерген укугуңуздар барбы? Биз текшерген укугубуз бар, бирок бунун үчүн бизге атайын кайрылуу болуш керек. Элдерден кайрылыш керек. Мен келгениме азыр 7-8 ай болду, бирок банк боюнча бүгүнкү күнгө чейин бир да жок. Кайрылуу жок. Кайрылуу жок, түшкөн жок да. Эгер да кайрылуу болсо карап көрсөк болот. Рахмат. Анан дагы экинчи суроо, айыл чарба жерлер боюнча ушунчалык көптөгөн сөздөр чыгып атат да. Калыссыз бөлүнүп калган, башынан карап бериңиздер, мыйзамсыз дегенче ушул жерлерди алдык деп атасыз. Мен кайерден көрдүм, канча гектар деп жүрөт. Биз бул боюнча жерлерди кайтарып атабыз азыр. Мен да сабап чыгайбыз азыр. 9 почти 10 гектар жер кайтарылды, 970 айыл чарба багытында жерлер кайтарылды, 137 турак жай курууга бөлүнгөн жерлер кайтарылды. Бул боюнча действительно Каракулжа бизге баягы Каракулжа айылы жери бизге эмерээк экен негизи. Тарыраакта жерлер аз. Анан убагында баягы 90-91, 93, 90 жылдары баягы үлүшкө деп туруп берилиптир. Анан мыйзамда жер кодекси бул 2000-жылы күчүнө кирди да. 99-жылы жер мыйзамын күчүнө киргизүүдө кандай иш-чаралар алып барылыш керек. Ушундай закон кабыл алынган. Ошондо ошого чейинки алынган үлүш жерлер боюнча кайсылар менчикке берилет, кайсылар кайра кайтарылыш керек
деп кайталап туруп бирок мен көп эле жер иштеп келдим. Мисалы Чүйдөдө иштедим, Нарында, Көлдө иштедим акыркы убактарда. Аяк жакта баягы мындай проблема жок да. Биякта азыр баягы элдерге илгери баягы 91-жылы 3 бербиз, бүт андан башка китепти алышкан эмес, баягы ошо токтом менен жүрө беришкен. Азыр ошо менен пайдаланып жатышкан жерлер көп экен. Ошонун кесепетинен баягы действительно жер тараштар биякта көп экен. Анан биз дагы азыр мына былтыр дагы 2022-жылы основной бизге жер маселеси болду. Быйыл дагы уже план работаларга киргиздик, жерге байланыштуу талаштарды чечип атабыз, азыр чыгарып атабыз. Ну эми азыр айтып почти 10 гектардан ашыраак жерди кайтардык. Ну эми мындан ары да ушу жерлер боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Возможность болуп калса кайра мамлекетке кайтарабыз. 11 гектар жер кайтарылыптыр, анан муниципалдык мүлктөр да кайтарылды депсиздер да. Ошо боюнча бир-эки мисалды айта аласызбы? Биз мисалы, например, азыр жаңы эле келтирдик. Мисалы 2017-жылы арс программасы аркылуу 70% мамлекет төлөйт, 30% элдерден баягы үлүш деп чогултуптур. 2017-16 жылдары алышкан экен. Ошо боюнча алганда баягы 30% элдин немесин алды. Анан элдерден чогултпайлы, мисалы бир киши, эки киши кош болгондор болот, ошону ошо киши берип салыптыр. Ошо боюнча бул эми раз 70% мамлекеттин акчасы түшүп атканда бул айлык өтүм балансасын алыш керек. Бирок баланса булар алган эмес, алып келип туруп тракторде 30% ким берди, ошого берип коюшкан буларчы. Ошону менен ал анда жүргөн бузулуп жоголо баштаганда биз азыр ушундай 1-2 факты боюнча биз ошондой азыр талаптарды келтирдик, да ордуна койгула. Антпесе уже мына 5 жылдан 6 жыл өтүп атат, 6 жылдан бери жеке адамдар пайдаланып жүргөн. Ушундай факттар бар экен. Мисалы былтыр киргиздик, жана муниципалдык мектеп. Мектеп курулгандан кийин тоже ушундай документтерде уже айыл өкмөттүн балансасын алынмас, же мектепке алынган эмес, баягы салынып бүткөн, бүт ошо боюнча калып калган, ээси жок. Биз основной мүлктөр ушуларда. Анан биз бар текшерип, раз бул кайра мамлекетке алыныш керек деп, трактор болсо тракторду кайра мамлекетке алып атабыз. Жанакыдай баланса алынбай калган мектеп тоже ал болсо тоже 2016-жылдары стройкасы бүтүп ошо боюнча калып калган. Же айыл өкмөттүн балансына алынгандагы эмес, же мектеп немесине алынган эмес. Анан ушундай эмелер бар экен, ошолорду текшерип көрүп, кайра мамлекетке балансқа калтырып атабыз да. Муниципалдык мүлктөр деген основной ошолор да. Эми өзүңүз карабыл жагын көрдүңүз. Бизде өндүрүш жок десек да болот. Бизде тиргилик, мал багуу жана дыйканчылык деле жакшы өнүккөн эмес да, мал багуу да. Бизде анан ушу мал урулук аябай күчөдү да акыркы убактардачы. Мал уурулар кармап атат дейт, эми карапайым элдин айтып жүргөн сөзү да. Мал урууларды кармап атат, бирок милиция кой берип атат, камалганын көрбөй атабыз дейт. Ошол боюнча текшерүүлөр жүргүздүңүздөрбү? Бизде баягы бул постоянно көзөмөлдөр, мен орун басарым көзөмөлдөйт милицияны. Сиз айткандай да мал урук бар да. Бирок мен билесизби, мен бияка келгеним мына 8 ай болду атпаймынбы? 8 айдан бери бир да жолу баягы Кудай сактасын, баягы эл жакшы, жер жакшы экен, бир да жолу убийство болгон жок мен келгенибиз. Бир да жолу изнасилование болгон жок. Жол жана групповой уруу болгон жок. Анан мыйзамдаганда мыйзам баягы бөлүнүп кетип, баягы чоң коркунуч келтирбеген, анчоор эмес, өзгөчө кылмыш деп коет да. Мисалы анчоор эмес кылмыш 5 жылга чейин. Эгерде бирөө малын уурдатты, эгер эртең күнү арыз жазып берсе, баягы мен малымды төлөп берди, же төлөгөн жок, мен аны кечирдим деп койсо, бул иш кыскартылууга жатат. Ошондо баягы менее тяжкие преступления деп коет, анча оор келтирди, анча оор эмес кылмыштар деп коет да. Биздин негизи ошондой экен да, бул оор кылмыш, өзгөчө кылмыш, бирден эки гана факт катталган. Анан мал уруктар бизде болуп атат, бирөө бүт майда, бирден экиден баш. Буга чейин уже мен эми азыр данныйларды алган жокмун, бирок сотко кеткен фактылар да бар. Бирок мал уруктун көбүнчөсү айтып атпаймынбы, булар баягы менее тяжкие деп туруп, эгерде баягы группа эмес, адамдар топ эмес болсо, бирден эки адам болсо, андай встречка менен ушу милициядан эле кыскартылат да. Бирок тоже мен бияка келгениме айтып атпаймынбы сизге 8 ай болду, бирок 8 айдын ичинде ошо мал уруктун милицияга жазса, милиция жаап салды деген бир дагы бизге арыз тоже түшкөн жок мал урук боюнча. Биз милицияны алып текшерип карап атабыз, а бирок официально милиция жаап салыптыр, андай кылды, мындай кылды деген андай да арыз жок бизде. Сиздерге 2022-жылы канча арыз түштү жарандардан? Бизде деген 200 223 арыз түшүп атат. Булар мал уруулук боюнча болбосо, Мал уруулук боюнча болушу мүмкүн эме. Бул баягы бул кандай да, мисалы жаап сал деген эмес. Бул жазылды, ушу бет ачылбай атат деген немелер болушу мүмкүн да. 223-түн основной көбүнчөсү ошо милицияга байланыштуу, анын ичинен 223-түн ичинен
112'si, 116'sı tergөө байланыштуу. Калгандары aslında bizge негизи бияк жакта арстын көбүнчөсү жана сиз айткандай жерлерде өтпөй жерге байланыштуу көп да. Анткени жана үлүш жерлерин алып алышып, башка дагы ошол база эметип алышкан же тиң колунда документ жок, же мунун колунда документ жок. Жер талаштары көбүрөөк бизде үлүш жерлери талаш боюнча. Мал уруктар болсо чоң эмелер каталган жок, но бир майда чөйрөлөр бар бул жерде. Түшүнүктүү. Мына өзүңүз билгендей, күз айларында Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жумушев мырза өзү келип кетти. Эл тараптан көптөгөн арыздар айтылды да. Ошолордун тагдыры кандай болуп атат? Чече алдыңыздарбы? Бизде биякка түшкөндө жалпы 23 арыз түштү, бурда 23 арыз түштү. 23 арыздын 16 арызы биз кайра райондук прокуратурага берилди. Почти 90% ашыгы каралып бүттү. Анан бул жерде Генеральный прокуратурага келгенде баарын катташты. Ар бири Генеральный прокуратуранын кызматкерлери ар бир арыз ээси менен байланышты. Бизде сурок бар, 14 күн деп 14 күн жооп берилгенден алышып, кайра ар бир өзү кайра эмелер менен кызматкерлер менен арыз ээлери менен байланышып, аяк байланышты да. Анан бул боюнча буга чейин андай болуп көргөн эмес, былтыр көрдүңүз, баягы башкы прокурор бүт жердин баарын кыдырышты. Анан биринчи, экинчи түшкөндө көп болгон жок, бирок кийинки айылдар билип калды, значит кайсы уну биз жакка келет деп алдын ала графиктер таратылып атты. Бизге да келгенде көрдүңүз, драмага маданият үйүнө баары элдердин баары чогулду, берилди, бирок анын арыздагылардын баары burada чечилди. Ал жерден почти 70-80% канааттандырды, 30-40% канааттандырылсыз калтырылды. Бирок канааттандырылсыз калтырылгандар дагы ар бирин текшерген кызматкер прокурор бизге алып кирип атты, биз түшүндүрдүк мыйзамды кандай жол. Анткени баардыгы арыз жаза бергенде алардын баары канааттандырып, 30-40% канааттандырылсыз калтырышы мүмкүн. Бирок канааттандырылсыз калтыргандар ар бирибиз прием кылып, бечеде кылып, закондук мыйзам талабын түшүндүрүп, ошол себептен канааттандырылсыз калтырылган жок. Же бул боюнча сотко кайрылыңыз, же ушундай деген эмелер болду. Жарандык тартипте болсо сотко кайрылыш керек. Анан жердин көбүнчөсү тоже ушундай болуп калды. Менин колумда документим бар, тигин колунда документ бар, сотко бериш керек, бердик деп. Мыйзамда да ушундай көрсөтүлгөн. Жер талаштардын баары кандай? Биринчи айыл өкмөтү ким тараптан берсе ошолор тарабынан чечилиш керек. Эгер эки тараптын бирөө макул болсо сот тарабында деп мыйзамда да көрсөтүлгөн, жер кодексте. Анан ошону түшүндүрдүк. Бир ай, 1,5 айдын ичинде бияктагы арыздардын баарына жооп берилди. Ошол түшкөн арыздардын ичинен эң эле орчундуусу бизде тендер деген балекет бар, билесиз. 385 миллион сомдук проект болгон экен да. Муну Ош Гидробетонстрой деген акционердик коом дейби. Ошол Исмаилов Чыңгыз Шамшиевич деген биздин жараныбыз утуп алган экен. 2017-жылдан бери акчасы которулса да иш аткарылбай турат деп уктук. Бул боюнча бул бизде эле эмес экен. Оказывается, ушу Гидробетон бизде дагы ушу тендерге катышыптыр. Ошто да бир топ жерлерде тендерге катышып, Нарында да катышкан деп да болгон, башка жакта болгон. Бул кара болжоо боюнча мага чейин болуптур. Бул иш козгошкон. Иш козгоп тергөө ал убакта бизде жок болчу. Милиция тарабынан тергөө жүрүп аткан. Анан бул объемный болгондугуна байланыштуу башкы прокуратура тоже козгошту. Именно Гидробетон бирок башка жактагылар боюнча козгошту. Козгоптур, баардык иштерди баарын бириктирип алсак бүгүндө ушу башкы прокуратурада, анан башкы прокуратура болуптан тергөөдө отурган биз андан толук алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми бул жерде эки түрлүү ой кетет экен да. Агер акча которулса, эмнеге ишти аткарбай атат, бөлүшүп алган деп ар түрдүү ойлор кетет экен. Ошон үчүн биз Чыңгыз байке менен байланыша албадык, бирок сиздер тактадыңыздарбы? Акча чынында 385 миллион толугу менен которулуп турбу? Же балким акча которулбай иш токтоп калгандыр? Объективдүү караш үчүн ушул фактыларды билсек жакшы болот. Кылмыш козголуп, азыр ушу башкы прокуратурага берилгендигине байланыштуу биз муну тактоого мүмкүн болгон жок. Анткени кылмыш козголгондон кийин биз ага эметип алган жокпуз. Иш жүрүп атканда сырды ача албайсыздар. Бирок иш каралып атат да. Иш козголгон, тергөө башталган, тергөө жүрүп атканда, бирок только айтса өзүңүз айтпадыңызбы, бул жана Гидробетон только бизде эле эмес, Ошто да башка областтарда да өтүптүр, көп жерденчи. Ошонун баарына козгош группа түзүп тергөө башкан өзүчү. Как раз былтыр да биздин ушу генеральный прокуратуранын балдары келди, жерине чейин келип тергеп жүрүштү да. Сиз айтып атасыңыз, силерге да чоң рахмат. Келип туруп, прокуратура эмне иш алып барып атат, кандай иш алып барып атат, мына ротация болуп келгенден кийин мына 7-8 ай өттү, эмне иш алып барды, жыйынтыктар деп өзүңүздөр келип кабар алгансыздар, силерге да чоң рахмат. Мындан ары бизде актуалдуу иштер болуп калса сиздер менен байланышып тура алды биз ар дайым. Как раз азыр мына
спокойно көчө эле бердик. Бизде райондо азыр 14 жетим бала бар да. Мыйзам боюнча 16 жашка толгон балдарга жетим, бага ата-энеси эч кимсе жок, тоголук жетим деп коет. Ошолорго карата жер участогун бери бул президенттин дагы башкы прокуратуранын да негизги иштеринин бири болуп атат. Анан биздин райондо 14 бар экен. Как раз мындан 2-3 күн мурда жоголукту айлык көтөрүүнүн баарына биз талапты бердик. Уже жана 14 тоголук жетим балдарга тезирээк баягы жер участогун алып бергиле деп. Алар да айтып калды, 1-2 жуманын ичинде чечебиз деп. Анан Кудай буйрса чечилип калса силерге да кабарлап, ошондо эме кылалы, тарталы. Андан сырткары иштер алып барып атат. Тергөө боюнча азыр бир ишибиз бүтүп атат. Тоже азыр 67 соту жерди кайтарып атабыз, оценкага бердик. Бул ошо тергөөдө да, тергөөдө. Анан как раз 67 соту экен, ошо 3 адамга мыйзамыбыз берип кетиптир. Азыр оценкага бердик. Мен ойлойм, тоже бир 3-4 бир жуманын ичинде бааланып келе турган болсо, бул боюнча да силерге берели дегендей. Силерге да рахмат келип бергениңиздерге. Силерге ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктуу бололу. Элге тынччылык берсин, эл ичинде баарыбызга тынччылык берсин. Сизге да рахмат. Бул өзү ушундай экөөбүз сүйлөшүп отурганда эле бул чоң жетишкендик да. Ачык болуп иш алып барган жакшы да. Мындай болгон эмес да. Биз ишенебиз, мындан ары дагы Кудай кааласа жыйынтык чыгарып, айтып, элге кабарлап турасыз депчи. Биз дайыма кызматтабыз. Эл менен сиздердин ортоңузда да көпүрө болуп бергени баарын ачык айкын. Ушинтип анан акыры өнүгөбүз Кудай кааласа. Рахмат сизге да, Чоң рахмат ишиңизге. Чоң рахмат.